Мисалы сага жерди массаж кылып, ошо массаж, анан кийин физиолечение алыш керек да. Алгандан кийин анан кийин биз түстөп беребиз. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан жабыркаган эки кыргызстандыктын узак мөөнөттүү дарылануусу аяктап Кыргызстанга кайтып келишти. Алар Туркиянын Адана шаарындагы ооруканалардын биринде 3 ай дарыланышты. Учурда алардын абалы жакшы деп бааланууда. Аяктан аябай жакшы карады бизди. Жакшы мамиле кылып, жакшы лечение кылып келдик. Жакшы эле азыр пока. Состояние жакшы. Басып туруп жүрөбүз. Только реабилитация керек, анан физиолечение керек ошо. Денесинен 80-90% күйүк алган бейтаптар алардын өмүрүн сактап калууга чоң көмөгүн көрсөткөндөргө, Туркиядагы дарыгерлерге жана ал жакта эмгектенип жүргөн мекендештерге ыраазычылыгын билдирип жатышат. Садыр Нургожичке чоң рахмат тайзым. Өзүнүн бортун берип Аданага жиберип, ошоктон өзүнүн мен врачым Курайдаш деген немеге чоң тайзым. Аябай жакшы врач экен. Аябай эме кылды, жөнөкөй врач да экен, өзү да аябай жакшы эме кылды, карады, ухут кылды. Ошонан аяктан медсестраларына, анан аякта мигрант иштеген биздин өз мекендештер, эжелерибиз аябай келип атты, сурап. Тамак алып келип берип атты, биздин аяктын тамагына көнбөдүк да башындачы. Анан сорпо, жылкын эти менен тамак алып келип берип атышты. Анан бир Рахат байке, Назир эже деген бир аябай жакшы адамдар бар экен. Ошо бизди аэропортко чейин салды, шаарды көрсөтүп, мындай врачтардан сурап алып, кичине биз алаксытып, кичине эме алып жүрүштү. Келгенде ошо жакшы кабар менен келдим, ошо сүйүнчү болуп болдум. Жетисинде анан 3-президент төрөлүп. Туркиядагы дарылануу учурунда бейтаптарга дээрлик 60ка чукул операция жасалган. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев алардан кабар алууга барган учурда билдирди. Мындан ары алар Кыргызстанда дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Лечение кылышты. 2 күндө бир операция кылып атышты. 2 күндө бир операция кылып атышты. Ошондо эзептеп келгенде эле бирөөнө болсо 60-тан азык операция кылынды, бирөөнө болсо 50-ден ашык операция кылынды. И бүт бардык азыркы кезде ошол тигил операция кылган кожалардын бардыгы заживлять этти, жакшы болду. Бейтаптар Кыргызстандагы тийиштүү дарыгерлердин кароосунан да өтүшкөн. Алар эми Воронцовкадагы реабилитациялык борборго дарыланууга жаткырылат. Кийинчерээк пластикалык операциялар жасалары кабарланды. Бул ожогойдон кийин, күйгөндөн кийин көп убакытка реабилитация өтүш керек. Контрактура болот, суставтарынан. Ошону биз бүгүнкү күнү бул жерден биз консилиум кылдык. Комбустологдор, травматологдор менен, пластический хирургтар менен полностью биз консультация кылып, бүгүн биз аны Воронцовкадагы реабилитационный центрга жөнөтүп атабыз. Ал жерден бардык условияны түзүп берип атабыз. Бул жерде комбустологдор 2 күндө бир барып карап турушат. Тиги жерде дагы врачтар бар, массаж алат, физиотерапия, грезолечение, бүт бардыгын биз өткөрүп беребиз. Кийин убакыт өткөндөн кийин пластический операцияларды дагы өзүбүздө биз кылабыз. Аны дагы биз ошо пластический хирургтар менен аларда көрүштү, кайсы убакытта кылат, алар да айтышты. Белгилесек, 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жебинде жарылуу болуп, кырсыктан 5 адам жабыркап ооруканага түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Туркияга дарыланууга жөнөтүлгөн болчу. Нурзада Сыдыкова, Риет Абдылдаев, Регион, Бишкек.